Бүгін алымдар айтышат, бүгін үммет кечирим сурап атат, бирок тооба кылбай атышат дейт. Мааниси кандай? Я Алла мени кечир деп айтып атат, бирок ошол күнөөнү кайра кылбайм деп убада бербей атат дейт да. Момент болсо да кылып кое берем дегендейчи. Жок, тооба керек экен. Кандай? Я Алла мени кечир, эми мен ошо күнөөгө кайтпайм. Мына ушунчалык ушактадым, гыйбат кылдым, бирөөнү сөктүм, бирөөнү тилдедим, текеберлендим, көрө албастык кандай неме болсо да. Я Алла кечирип кой дедикпи? Болду. Эми Аллага убада берейли, мен ушуну кайталабайм. Эми эч кимди мен кордобойм. Бирөөнүн үстүнөн мен күлбөйм. Бирөөнүн үстүнөн сын такпайм. Бирөөгө мен маскарлап ат койбойм. Бирөөгө мен текеберленбейм. Бирөөгө да мен ичи тардык көрө албастык кылбайм. Бирөөгө дагы мен чагымчылык кылып ортосуна от таштабайм. Эми будан ары мен намаз таштабайм. Будан ары мен алхамдулилла өзүмү сактайм. Күнөөлөрдөн дагы сактайм. Кумарга барбайм, зынага барбайм, аракка барбайм, уурулукка барбайм. Эч кимди мынакей ушу жаман иштерден кайткандын аты тооба деп коет. Не дейт экен? Тообанын мааниси руджу, кайтуу. Кандай? Арамды таштаң, Аллага кайтың. Арамды таштаң, адалга кайтың. Бузукулукту таштаң дагы оңолууга кайтың. Караңгылыкты таштаң, жарыктыкка кайтың. Дозоктун жолун не кыласыз? Таштаңыз дагы бейиштин жолуна түшүп алың. Ушунун аты тооба. Кечирим сураган, ушуга чейин канча кемчилди ката болду? Я Алла кечирип кой. Будан ары келечекке мен ошо жаман иштерге кайтпайм, ушунун аты тооба. Түшүнүп алдык да. Ошон үчүн экөөнү кошо айтабыз. Астагфируллаха ва атубу илей. Я Алла, мен сенден кечирим сураймын, жана тооба кыламын деп. Ушуну иншалла жашообузду ушу менен кооздойлу.